Алымдар өз айтат го, уялбай сураган алым, уялып сураган өзүгө залым дейт. Уялбай сурай берсеңиз, билип аласыз, алым болуп каласыз. Кийин айтасыз, мен өзүм молдо болбосом дагы кулагым молдо, мен укканмын деп айта бересиз. Макулбу? Бисмилла. Сүннөт ама, сүннөт канчага бөлүнөт? Сүннөт экиге бөлүнөт. Сүннөт муаккада, бекемделген сүннөт, анан сүннөт жөнөкөй сүннөт болуп экиге бөлүнөт. Сүннөт муаккада, муну кылышлык важип деген сөз, важипке жакын. Мисалы, сакал коюшлук сүннөт муаккада, бекемделген сүннөт. Ар бир эркек муну коюш керек. Пешин намазынын 4 ракаты бекемделген сүннөт. Багымдат намазынын 2 ракаты бекемделген сүннөт. Шамдан кийин 2 ракат окушлук бекемделген сүннөт, куптандан кийин 2 ракат окушлук бекемделген сүннөт. Куптандан алдың 4 ракат окушлук бул жөнөкөй пайгамбар кээде окуп кээде окубаган сүннөт. Асырдан алдың 4 ракат сүннөт окушлук бул жөнөкөй сүннөт. Ошондон бизде муну көпчүлүк окубайт, асырдан алдың 4 ракатты түрк туугандар бекем кылып окуп койталар. Мына ушундай. Кийинки суроо. Эч нерсе болбойт. Түшүң түлкүнүн богу дейсиз дагы кете бересиз. Макулбу? Анан түшүңүздүн жамандыгынан сактанып сурайсыз. Алла аузу биллахи минеш шейтанир ражим ва минеш шарри ма раайту фи ру'яти. Мен шайтандын жамандыгынан жана түшүмдө көргөн нерсенин жамандыгынан сактаныш тилейм деп дуа кыласыз. Дуасы мына ошондой. Аны жаттап алыңыз. Она ошондо жакшы түштөрдү көрө баштайсыз. Бизде азыр мо жамгыр тууралуу неме болуп атат, анан бизде адат жер суу тайуу деген адат бар да. Анан ошол мурунтан бери салт болуп калган сайдын жээгине барып, ошол жерге жер суу тайып, тамак уюштуруп, анан бири-бирине суу куюп, сууга катышып ошондойчу. Анан шариаттын тартиби боюнча ошол. Шариаттын тартиби боюнча албетте жамгыр качан жаабай калат? Күнөө көбөйгөндө. Жамгыр качан жаабай калат? Адамдар күнөөнү күнөө деп эсептебей калган учурда. Жамгыр качан жаабай калат? Адамдар күнөө менен мактанып калган учурда. Ана кызды чаап албадымбы деди. Точно ону подружкасы бар экен, мага да көндүрүп бербейсиңби деп, бири-бириге мактанып калган учурда. Мына ошондой. Албетте бул учур Муса алейхисаламдын доорунда дагы болгон. Муса алейхисалам доорунда дагы жамгыр жаабай калды. Эгиндер куруп кетти. Малдар арыктап кетти. Анан бизге Аллах Таала курал жарак берген истисқа намазы. Жамгыр тилөө намазы бар, 2 ракат. Ошону окуп сурасаң, Алла сөзсүз жамгыр берет. Муса алейхисалам коом менен чыгып туруп, жамгыр тилеп сурады, намаз бүттү, жамгыр жок. Муса каламуллах, Алла менен түзмө-түз сүйлөшкөн пайгамбар. Аллахка кайрылды. Я Аллахым, тоба кылдык, намаз окудук, неге жамгыр жок? Аллахтан кабар келди, аза араңарда 70 жылдан бери күнөө иш кылып келе жаткан адам бар, ошол чыгып кетмейинче мен жамгыр бербейм деди. Айткын өзү билет чыгып кетсин деди да. Муса алейхисалам коомуга кайрылды. Эй, 70 жылдан бери күнөө иш кылып келе жаткан адам бар экен, ошол чыгып кетсин. Чыкпаса жамгыр жаабайт экен, элди дагы кыйнабасын, бизди дагы кыйнабасын деди. Эч ким чыккан жок. Экинчи жолу кайрылды. Дагы деле эч ким чыккан жок. Үчүнчүсүдө ачууланып, кыргызча эле айтып атам го, түшүнбөйсүңбү? Дегенде эмне кылды? Өзүңдүн тилиң менен айтып атам го, неге түшүнбөйсүң? Чыкпайсыңбы деди. Эч ким чыккан жок, жамгыр куюп жаады да. Муса алейхисалам дагы жомок болуп калды, таң калыштуу болуп калды. Чыкпайынча жамгыр бербейм деди. Бирок эч ким чыккан жок, жамгыр келди да. Анан Муса алейхисалам дагы Аллага кайрылды. Я Алла, эч ким чыккан жок, бирок жамгыр болду го деди да. Аллах Таала айтты, аза араңарда олтуруп тооба кылды дейт. Я Алла, ушунча элге мени шериминде кылба, өлүп кетсе кайрадан бул ишти кайрадан кылбайм. Тооба кылдым я Алла, мени шериминде кылба деп туруп, ошол жерде тооба кылды эле, мен тообасына кабыл кылып, жамгырды бердим деди да. Аллах Таала Муса алейхисалам айтты, я Алла, ошол киши ким? Мен бир көрүп коеюн деди да. Деди Аллах Таала айтты, Муса, ал күнөө иш кылып келе жатканда мен көргөзбөй жаап келдим. Эми тооба кылса сага ачып коеюн мен деди. Тооба кылгандан кийин мен сага ачып коем. Жок, мен эч качан ачпайм деди да, урматтуу тууган. Ошондон бардыгыбыз тооба кылып, жамгыр тилөөнүкү бардыгын кылат, истигфар айтат, имам менен кошо бир талаага чыгып туруп, ошол жерде жалпы тооба кылынат. Истисқа намазга динсиздер келбейт.
жалаң мусулмандар барат. Анан имам чапанını мынал жагыны не кылат? Үстүгө кылып, өзүнү кор кылып алып, ошолдо ыйлап тоба кылып, Аллахтан жардам сурап, бардыгы кечирим сурайт, анан жамгыр келет. Анан ол күнө өзү болуп аткан болсо, жамгыр келбей аткан болсо, анан суудун боюга барып, сайдын боюга барып, дагы бири-бириңизге бидат кыла турган болсоң, бирөөтөлө курут болуп кетпесин, урматтуу тууган. Жок болуп кетпесин. Макул. Ошондуктан машалла карыларыбыз бар, илимдүүлөрүбүз бар. Ошол менен ошентип сурасак болот. Мен билем кичине мезгилде мен Баткенде bizde дагы ошентип жамгыр жаабай калды да. Анан оксогондар окугандан келе тоба кылайлы деп бардыгы бир кой союшуп, тоба кылып, дуа кылды. Я Алла, Алланын кудурети де. Бир жума жамгыр куюп жаады да. Көчөдө басканга болбой калды. Аны мен кичинемде биз асырда барат элек, мечиттин хужрасы бар тыгал. Аксакалдар шамга чейин ошол жерде отуруп, маселе кылып отурат эле да. Анан отурсам эки аксакалдын бирөөсү алады эле жатып тажап кетти да. Анан айтты: "Кайрадан дуа кылбайлы, Алла Таала токтосун." Деди да. Деди бергети болбойт деди. Негеси өзү сурап алгандан кайрадан. Dedi aytan damaladan сурап көрбөй деди. Молда Шамши деген устазыбыз бар да, Алла Таала рахмат кылсын. Анан ошого кайрылды да. Тамула менде суроо бар депчи. Не десе, мына жамгырды кайрадан токтотуп дуа кыл десек болобу деди да. Устаз айтты, болот деди. Бардык Алланын колунда, кайра Аллага кайрылабыз да. Алла берди. Кайрадан Аллах Субханаху не кылайлы? Дуа кылайлы деди. Кайрадан дуа кылышты, анан жамгыр токтоп туруп сонун күн ысган. Мен эсимде бар да ошол нерсе. Ошондон бардыгыбыз тоба кылайлы. Бардыгыбыз кечирим сурайлы. Жеткен күнөөкөрбүз да. Мен жүрүшүм дават, баласы жүрүшүм даватпы? Музыка чыкса тизен кыймылдайт го менен типи. Анан каякта жүрүшүбүз? Жеткен күнөөкөрбүз, урматтуу тууган. Ошондон бардыгыбыз тоба кыла турсак, иншалла Аллах хасында берет. Бүгүн дагы биз дагы тоба кылайлы, ыйлайлы. Иншалла түнү менен Аллах Таала пайдалуу жамгыр берсин да. Макулбу? Пайдалуу жамгыр берсин, урматтуу тууган. Бисмилла. Ава. Dağıtçılardan gede degen ушундай жакшы баяндар турабыз. Ошолор арасынан gede деген балким түшүнбөгөн сөздөрдү угуп калам да. Адам ишине түшүнбөйт. Ооба. Адам баласы дейт топурактан жаралды, бул адам. Аял дейт эркектин кабыргасынан жаралды, бул запчас дейт. Буну мен кандай түшүнөм? Запчас дейби? Ооба, бул акыйкат нерсе. Адам баласын Аллах хасынан топурактан жаратты. Анан адам атабыздан сол кабыргасынан анан кийин не кылды? Оба энебизди жаратты. Эми биздин тил менен айтканда запчас дегени сени толуктай турган нерсе деген сөз да. Кемчилигиңди. Эркекти эркек кылган ошол аял киши деген сөз. Машинаңыз бар, мотору жок болсо жүрбөйт деген мага. Эми запчас катарында моторду алып келип саласың, анан кийин не болот? Машина жүрө баштайт. Боптур, моторду десең бир дөңгөлөк тешилди, жүрбөйсүң. Эми дөңгөлөктү жаматып алып келип саласың, анан машинаң жүрө баштайт. Эркекти эркек кылган мына ушул аял киши. Аялыңа жакшы мамиле кыласыз, көчөдө баш көтөрүп жүрөсүз. Баш көтөрүп жүрөсүз. Аялыңызга жакшы карайсыз, аппак көйнөктөрдү кие баштайсыз. Мына ошондой аксакал. Ошондон ал биздин бир бөлүкчөбүз, чынында эле биздин кабыргабыздан жаралган. Карасаңыз, адамдын сыфатында толук ар бир мүчөбүз башка экен да. Медицинанын текшериш боюнчачы. Ар бир мүчөбүз башка экен. Аялдыкы бардыгы бирдей экен да. Неге кабыргадан жаралганын бир далили мына ошол экен да, урматтуу тууган. Мына ушундай аба, эгер түшүндүрө алган болсом. Көрекене тора эмес жетирген үчүн үй-бүлөлөр ажырашып кетүүгө болот да. Запчас деп койгон үчүнбү? Сен адам эмессиң деген үчүн ал бирөөнө запчас болуп кетип калдыбы? Жок, адам эмес. Жок, эч качан. Эми албетте, урматтуу тууган, туура эле ошол сөздү мындай жумшак жеткириш керек да. Караңыз, ошол эле сөз да, мисалы. Мына, машалла, атаң келет десе кандай сонун да. Энеңдин ээри келет десең кандай жаман сөз да. Атаң келет жигирге десе атасынан да, атасы да турабы. Апаңдын ээри келет апаңдын ээри десе апасынын ээри турабы. Бирок сөз башкандай болуп атат да.
Ошондуктан урматтуу тууган, албетте абайлаш керек. Onu запчас дебесте, машалла бизде эркекти эркек кыла турган аял киши, аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы, ал менин кабыргам, ал менин кеңешчим деп туруп жакшы кылсаңыз, биз баардыгыбыз билебиз, бирок амал кылбайбыз да. Баардыгыбыз билебиз. Аял эмне менен сүйөт? Кулак менен сүйөт, туурабы? Анда жакшы сөзүңдү неге аяйсың да? Ушунчалык жумоссуңбу? Ушунча наразсыңбы? Кулак менен сүйсө, кулагына гүл өстүрүп таштабайсыңбы? Алтыным, жылдызым, чолпоным, торпагым деп эле, жакшы сөзүңдү айт, урматтуу тууган. Аяба. Тамам? Тамам. Кийинги. Карыздан кутулуш үчүн Аллага кандай амал кылыш керек? Карыз кандай карыз? Алынган, бирок берилгени чөйгөн. Кредит эмеспи? Жок, жок. Кышында бирөө чалыпты нарындан экен. Карызым бар, кандай кутулсам болот, жардам бериңиз, акыркы вариантым сиз калды дейт. Анан кандай карызым? Карыз дейт. Кредит эмеспи десем, ошол кредит. Айттым, буга амал кылыш, ояктан турсаң, Куранды башынан аяк жаттабасаң да кутулбайсың да, мынанчы. Бул арам нерсе. Акыйкатта урматтуу тууган, чынын деле карыз алдыңыз, кайра берейин деп ниет болуп атат, кутула албай атасыз, карыздын өзүнүн дуасы бар. Ya Allah'ım, meni adal nerseң менен ырыскыландырып туруп, meni карыздандан өзүң куткаргын деген дуасын коюп койсоз, анан бериштин аракетин кыласыз. Топтоп бериштин аракетин. Мына onu да берем деп ошого чейин кыласыз дагы, биякта жегениңизди бир аз азайтасыз. Кийгениңизди бир аз азайтасыз. Ичкениңизди бир аз азайтасыз. Ооба, жейсиң, ичесиң, азыраак ичиң да. Мурда көйлө бир кафеге киретилеңиз, азыр үйдөн жей баштаңыз. Мурда кымбат жумшак нандарды жетилеңиз, азыр арзаныраак, карараак нан жеңиз. Мурда сапаттуу кийимдер киеттеңиз, азыр керек болсо кийбей эле ошол эскиге эмне кылып туруңуз, сабыр кылып туруңуз. Мына ошондой амал кыласыз да. Анан жаз келди, кийим дагы кийиш керек де. Сен деп эле мен өлүп калайынбы деп эле. Ар нерсени кыла бербестен, жок, бул жактагы жеген, ичкен, кийгениңизди, сафарыңызды, ысрафыңызды азайтасыз. Toylarыңызды азайтасыз, конокторуңузду азайтасыз. Чыгашаны азайтасыз, керешени көбөйтөсүз да. Булардын баардыгын кылалы, я Алла куткар деп намазды окуй берсеңиз болбой турмайды тууган. Макулбу? Амалы мына ошондой. Кийингиси. Namazda baş kiyim okuşluk, albatta baş kiyim menен okuşluk özü sünnet, baş kiyimsiz okuşluk sünnetke karışı. Birinciden, ikinciden sünnet baş kiyimi yok okusa hiç nese bolboyt. Anda maksat ne ola turgan bolsa, men uşul baş kiyimge dagı tatыктуу bolbogon bir insanmın dep okuy turgan bolsa. Prическа buzulat dep baş kiyim kiybegen bolsa aram. Düşündünüz mü? Prическа buzulat dep ondan tüh dep tükürökte mындай kayırıp koygan bolsa, anda baş kiyimsiz namaz okuşluk aram bolot. Yok, men uşuga dagı tatыктуу emesmin dep okuy turgan bolsa, hiç nese bolboyt. Hiç nese bolboyt. Albatta baş kiyim menen sүйүштүк, бул адептүүлүк, бул сүннөт, baş kiyim менен кийип жүрүшлүк, бул ден соолукка пайда, baş kiyim менен жүрүшлүк урматтуу тууган, башыңыздын оорубай, чыныгы баш катарында иштеп бериштигине себеп болот да. Baş kiyimsiz tuvaletке кирдиңиз, шайтан алейхилана, siz ayette кандай отурган болсоңуз, башыңызда шондой отурду да, бул дагычы. Siz oha desеңиz, ол да oha деп отурат ошол жерде. Ошондуктан baş kiyim кийишлик сүннөт. Так, андан кийин кыбас, эгерде нандан жасалган болсо, ойлонбой иче бересиз. Tamam? Анан наргы кайф кылып туруп башка спирт аралаштырылган болсо, анда ичпейсиз, андан алыс болосуз. Мына ошондой. Кийинги. Бериңиз. Алейкум салам. Ömür okukamızda toy bostun, kalbasalar neyse, kalbasa attı, meni jebegile depçi. Toyboz дегеле башка калбаса, ат эле жаман болгон менен урматтуу тууган, караңыз. Негизги шарт бул этке кирет да калбаса, туурабы? Эт негизиден арам, жалпы эт. Качан тирүү жандыкты жей турган кой, уй, тө, ат, жылкы, коён, тирүү жандыкты бисмиллахи Аллаху акбар деп муздаган болсо, бул эми адал. Ойлонбой жей бересиз. Yok, şektен отам кандай болот экен билбей десе, анда жебегениңиз жакшыраак болот.
Жебегениңиz жакшыраак. Шектүү нерсеге түшүштүктүн өзү арам да. Анан азыраак айткан квас, кока-кола, фанта, шоколад, конфет, печенье булар негизиден адал. Качан спирт кошулгандыгын, коньяк кошулганын же болсо чочконун майыны кошулганын билсеңиз, ошондо арам. Шектенсеңиз, аны дагы жебей коюңуз. Белгисиз чото, бул Россиядан келген окшойт дедиңизби конфетти? Шектендиңизби? Жебей коюңуз. Эң негизи мына жерди сактасаңыз, алкым деп коет го. Ушул жерди сактасаңыз, көбүрөөк ибадат кыласыз, көбүрөөк дуа кыласыз, дуа кылганыңыз анан кабыл болот да. Анан ушул жерди эле сактай албай, анан келбесе адал деди го, анан тойбосу жесе боло берет деди го, деп эле шектенип туруп деле жей берсеңиз, арамга түшкөн болосуз. Шектенбедиңиз, таптаза, машалла далилдер бар, халал деген сертификаты бар, маналар текшерген, болду, ойлонбой жей бериңиз. Тамам, кеттик. Алейкум. Биздин атабыз Чолпонда да жашайт да. Аха. Буякта туулуп өскөн да. Касыр намазы Чолпонда да эсептелген, же бул айылдан эсептелген? Шейт жака кете турган болсо касыр же Чолпон атадан эсептелет, буякта эсептелбейт. Ооба, жашаган жерден эсептелет. Ооба. Буюмду кредит алганга болот деген эмелер чыгып, баары эле кредит алып кетти да кудама эле. Ошо буюм кредитке алган адалбы? Адал болсо ошондо береке болобу? Кредит дегенден бирөөсү дагы адал эмес. Адал эмес. О буюм бу, ол деген кыскасы эмне нерсе болсо, кредит деди бул арам. Адал эмес. Түшүндүңүзбү? Ол кудама бизге үлгү эмес. Алым, молда бизге үлгү эмес. Түшүндүңүзбү? Имам үлгү эмес. Арам бойдан кала берет. Ол имам алса эле адал болуп калбайт. Кудам алса эле адал болуп калбайт. Түшүндүңүзбү? Арам бойдан кала берет. Рассрочканы алып берсе болот да. Бөлүп төлөп. Натыйжасын караңыз. Макулбу? Рассрочка болуптур, мана рассрочка 10 миңде, рассрочка берди 11 миңге. Түшүндүңүзбү? 3 айга бөлүп берип кутуласың деди. Болуптур, 3 айда берсеңиз өтө сонун. Адам баласы байыганды эле ойлой бербей, кедей болуп качта ойлоң да. 3 айдын ичинде бере албай калсаңыз эмне болот? Ошондагы сурап алың да. Мананы 10 миңге алдың 3 айга, түшүндүңүзбү? 2 айда 8 миң бердиңиз, акыркы айда 2 миң беришке де бере албай калдыңыз да. Эми процент кошулат десе, болду, бул арам. Бардык эле буюмдук, жалпы. Эми процент кошулат десе, эми арам болот. Жок, процент кошулбайт, телефонду тартып алып алам, 8 миң дагы калат. Бул жеткен арам. 10 миңге алдыңыз, 8 миң төлөдүңүз, акыркы айда 2 миңин бере албай калдыңыз да. Алып кел, телефонду сатабыз. 3 ай колдонгондон кийин мына канчага кетет? 8 миңге кетти. Сиз мурда 8 миң бергенсиз. 8 миңге сатылдыбы, 2 миңini алып, бул 10 миңini чыгарып, 6 миңini сизге кайра чыгарып берген болсо, адал. Ойлонуш жок. Түшүндүңүзбү? Карыздан кутулдуңуз, зато сизге төлөгөндөн 3 ай иштеткениңиздин несини чыгарып кетти дагы, сизге 6 миң сом жаныңызга калды. Бул адал да. Мына ушундай жол менен анан иштешиңиз. Анан 3 айда кутулат экенсиз, ооба оңой экен да деп элечи. Инсан акыбал, азыр иштеп турсаңыз, кутуласыз да. Ооруп калган болсоңузчу. Же болсо авария башка кырсык болуп, ачылган бардык ошол жака кирип кеткен болсочу. Ошондуктан жакшы ниет кыла берели. Жок, арамга жакшы ниет кылынбайт. Түшүндүңүзбү? Арамга жакшы ниет кылынбайт. Кеттик кийинге. Будайды бирге экиге алсаганда болот. Не дейт? Будайды. Бирге эки болсо алса. Бир мешек алып, кара күзүнчө 2 мешек кылып кайтарып. Жеткен процент ошол да, суткор эле ошол. Ооба. Арам болбойт. Ооба. Алейкум салам. Жашаган жерим Бишкек болуп, узакка убакыт иштеген деген ошондо касыр намазды 5 убагыттан касыр кылып окуйм. Бияка канча вакытка келдиңиз? 15 күн, 20 күндө кайра кетем. Эгерде 15 күн 20 күнгө чейин иштейм десеңиз, келгенден баштап туруп толук окуйсуз. Жок, 15 күнгө келбей, жетпей эле кетип калам десеңиз, анда касыр окуйсуз. Ошол жактан кеп 15 күнгө кийин
белгилүү болсо келгенден баштап ошол Келгенден баштап эле толук окуйсуз, жолдо касыр окуп келесиз, келгенден баштап касыр окуйсуз. Эгер да жок, меники белгисиз, мына жумуш эле бүтсө кетем, мына ушул жумуш эле бүтсө кетем деп жылдар бою калып кетсеңиз дагы касыр окуй бересиз. Бүтсө эле кетесиңиз, бирок ниетке бүтпөй жатат да. Бүтпөй жатат. Ошондо өзүңүз окуган болсоңуз, эгер имамга уюсаңыз, ойлонбой эле толук окуйсуз. Местный имамга да бизге атка учкачкандан кийин көчөгүм деп дейт го. Учкачтыңызбы, толук окуйсуз. Ортодон 2 ракаттан шарт чыгып кетип калбак анан. Меники касыр бүттү депчи. Андай болбойт. Ичпегениңиз жакшы болот, ичпеңиз. Ден соолукка зыян. Ошол касыр тууралуу да. Ошол касырды да кыскартып окуйбу? Ошондо уктук эле да. Касырды кыскартып окуганда 1 ракат окуйсузбу ошону? Жолдору бар экен го ушунун. Жолдору жок. Пешин 4 ракатпы, ошону касырганда 2 ракат окуйсуз, асырды 2 ракат окуйсуз, куптанды 2 ракат окуйсуз. Сүннөттөрү шам багымда толук окулат. Фарыздар гана. Чынтуу Аллахтын гана берген жеңилдиги. Onu кыскартып окуганда 1 ракат намаз жок этченде. Анын жолу дагы жок. Дамла. 4 айга жүргөндөрдө касыр окуйт да. Ооба. Анан алар 4 айда жүрөт да. Азыр сиз айтып атпайсызбы? 15 күндөн ашса деп. 15 күндө мунун жүргөнү менен сиздин жүргөнүңүз башка да. Сиз 4 айда жүрөсүз, рухтун бергени менен жүрөсүз. Рух сразу эле манакка чечилдисе, шуга кетип кала бересиз. Ошон үчүн сиздики мына жерде 4 айыңыз эсептелбейт ал. Муну фикый маселе да. Сиз онага экөөнү бири-бириге салыштырганга болбойт. Мынанга демек биз 4 ай жүрөп болбойт. Булчу сиз рух менен жүрөсүз. Рух берди. Ошол эле 4 айга келеткениңизде бир мечит кабыл кылбай ремонт болуп аткан болсо, наракка өтүп кете бересиз да. Туурабы? Ремонт болуп аткан сен бизге 4 айга шетке бергенде отуруп албайсыз айтатчы. Рух өзгөрдүбү, сразу өзгөрүп кете бересиз. Сиз как аскер катарында да. Аскер катарында. Мына ошондон касыр окуйсуз. Маселе мына ушундай урматтаган. Пайгамбардын доорунда бир адам келди орозодо. Аксакал экен. Я Расулулла, кемпиримди өсөм оозум ачылабы деди. Пайгамбар жок, оозуңуз ачылбайт деди да. Жаш бала уктудан мен келинчегим өсөм оозум ачылабы деди. Ооба, сеники ачылат деди. Неге? Экөөбүз бир эле диндебиз го. Экөөбүз бир эле орозо кармайбыз го. Аксакал өссө ачылбаса, мен өсөм неге ачылат деди да. Деди да, бул аксакал, бул өмөс кучактаса деле болбойт. Сен болсо жаш кычыраган жигитсиң, өөм десең сөдөрөп кетет сени. Башкара албай каласың, ошон үчүн деди да. Ошондон бирини бириге салыштырганга болбойт, урматтаган. Ар бир адамдын өзүнүн фатвасы бар. Фатва, таква деген нерсе бар. Азыркы фатва эртең өзгөрүшү дагы бар, урматтаган. Акыбалга каралат. Мына ошон үчүн бул дин өтө кенен, тар эмес. Анан дин жеңилди биротоло жеңилдетип, касырды еще касыр кылып окуган андай жок. Макулбу? Ооба. Бозо арам. Жаңы башталганы башка кыскасы арам. Арам нерсенин бир тамчысы дагы арам, деңизи дагы арам, фирагы дагы арам. Не дейт? Саткан дагы арам, ташыган дагы арам, жеткирип берген дагы арам, алып берген дагы арам. Алдыда карап отурган дагы арам. Сен чөбөр, мен жөнүнө карап отурам деш дагы арам да. Түшүндүңүзбү? Өлүккө мал союу бул сиздерден эмес, Кыргызстан боюнча жеткен проблема мына ушул. Буюрса менет болуп атат, иншалла калат. Өлүккө мал союу жок, урматтаган. Бул аза күтүү, той эмес. Бул кой жей өчүн эмес. Бул аза күтүү, мусулмандын таазия билдирүү. Ага көңүл айтуу. Биякта бүгүнкү күнү ушунчалык деңгээлге жеттик. Адамдар өлгөн адамга эмес эле кеткен расходко ыйлап калып атат да. Не болсо жылкынысы бе жетпей калса айла жок ыйлайт да. Карыздан кутула албай жүрсө, өзү эптеп бутуга тура албай жүрсө, анан алып келип эле сое бересиңби? Анан аксакалдар, Аллахтан коркуңуздар. Аксакал, чынык аксакалыңы кылыңыздар. Макулбу? Ушундай окуяга туш болдук. Карызы жок. Сойбой десе, алып кел бени 50 миңге сата албаган бесини 60 миңге сүйлөшүп келиптир да. 60 миң деп кой, 10 миңди бизге чыгарып бересиң депчи. Ошол жерден, я Алла, өнүкпөйсүң, эч жакка жетпейсиң сен. Бул Кыргызстан боюнча проблема, урматтуу туган. Кыргызстан боюнча. Ошондон ар бир адам өзүгө мээнет кылсын. Ушундай окуяга түшөт. Апасы ооруп атат,
Dokторга барып көрсөтөлүсө акча жок. Тиги торпок Турбаев ошону сатып, жок, эртең өлгөндө соёбуз дейт. План бар да деп коет. Мананы кара, план. План менен иш кылыш керек да жөнүнө кете бербей депчи. Бет калбады да бизде. Өлсө ошону соёт экен да. Жакынкы, не дейт? Алыскы туугандан жакынкы кошуна артык. Өлдүбү, алыстан келген туугандарды кошуналар карасын. Ошолор суюк тамагын берип, не чайыны берип, ошолор узатсын. Бул үйдө эмне болот? Жоготуу болуп атат, Кошунанын милдети болуп калат. Ал эртең ал кошунада калат, бул кошунага очерет келет. Ал карай турмат тууган. Алыстан келгендерге анан уят болобуз, алар ачка, азыр Кудайга шүгүр, азыркы учурда эч ким ачкадан өлбөйт да. Анан барган адам эмне соёт экен, мага уча берер экен деп барбайт өзүчү. Тазияга барат да. Ошондуктан бардыгыбыз биригип дагы амал кылайлы. Өзгөнгө бир айылга барды, машалла аксакалдар биригип туруп эле болду, себет кылмай жок, соймой жок. Ким сойсо, ким себет кыла турган болсо, өзү көмүп алсын деп чечим чыгарып коюптур. Болду. Сойду дегенче бардык аксакал үйгө кетип калат экен да. Келген туугандарыңан көмүп ал депчи. Мына бардыгыбыз машалла биригели. Атабыз айтат, айыл башка, тилек бир, бармак башка, билек бир. Мейли айылыбыз башка болсун, бирок тилегибиз бир да, туурабы? Ысрафтан кутулуу да. Келиңиздер бардыгыбыз биригели ошол нерсени. Бармак башка, билек бир болсун, урматтуу тууган. Мына ошондон биригиш керек. Болду, курук намысты коюң. Ояктан кудалары келип калсачы. Анан буяк келип калсачы. Анансачы. Устазыбыз бар да, Молда Кенже деген. Адамга жараша жооп берет да. Биз кичине учурдек бирөө келип калды. Устаз, жел чыгып кетсе не болот деди. Даратың сынат деди. Кичине чыгып кетсечи деди. Даратың сынат. Кичине чыгып кетсечи деди. Ой, даратың сынат. Жок, мына кичине чыгып кетсечи. Энеңден чечип эле койгон турбайсың деди. Эптеле кичине кылып кете бересиң бе? Мындай болсочу, анандай болсочу. Арам барыр арам. Ысраф барыр ысраф, урматтуу тууган. Ошондон жалпы башыбыз бардыгын бириктирели дагы, ал нерсеге бекем турсаңыз болот. Макул? Ооба, ал аманат болуп эсептелбейт. Ооба да, ол азыр аталар динди түшүнбөгөндөн айтат, сойбосоң тирилип келип калып бетиңди аймайм деп атпайбы? Тирилип кел, анан сүйлөшөбүз дең, майлыбы? Тирилип келгенде сүйлөшөбүз дең. Пони союп берем дең. Азыркымыздын немеси болуп атат мындай, Азыр таксырым, ооба, аксакал сурап атат, кымыз адал. Макулбу? Бул мас кылбайт, бул шалдыратат. Мас деген сөз асман менен жердин айырмасын билбей, аял менен эркектин айырмасын билбей калганың ошону мастык дейт да. Түшүндүңбү? Бу кымыз шалдыратат. Мында шалдыра деп билип турасынан ырдагым келип атат, деп эле анан баштап каласың да, айгүлүм деп элечи. Муну мастык деп эсептебейт. Түшүндү? Муну шалдыратат. Бул адал нерсе, адалбы ойлонбой иче бересиз. Анан ал жактан сурап берди, ушур депчи. Ушур алган түшүмүндөн, эккен эгиниңиздин алган түшүмүндөн мүмөсүнөн бериле турган нерсени 10дон 1-ини 10 мүшөк алдыңызбы, 1 мүшөгүнү беришликти ушур деп коет. Аны мечитке бербейсиз, мачит эч нерсени кабыл кыла албайт. Эгер мечиттин имамы кедей болуп колунда жок болсо, ошо имамга берсеңиз болот. Түшүндүңүзбү? Анан кийин урматтууган имамга деп бу имамды карап көзүңүз алайбай, жакын тууганыңызга бериңиз. Эми караң, сиз төрөлгөндөн бери 30га чыксаңыз, 30 жылдан бери дүйнө ишин кылып келатасыз, туурабы? Имамыңыз канча жыл окуп келди? Камида 4 жыл окуп келди. Эң болбоду дегенде да. Болбосо 10 жыл, 15 жыл окуп келди. Сиз дүйнөнү чукулап аткан учурда ол медреседе тишинин кирини шоруп отурду да. Эми ошону келип дагы сизге бир нерсени үйрөтөйүн деп мечитте отурса, үйрөнгөн нерсени сизге ойлонбой берип атса, сиз эмне үчүн алган түшүмүңүздүн 10дон 1-ини бергиңиз келбейт, Берип алып, неге онун натыйжасын күтөсүз? Имам каяка берди депчи. Бардыгын өзү жеп койду деп. Имам айтпайды го, мен айткан маселени неге өзүң алып алдың? Жеткирбедиң ойнака дебеди го.
Men үйretкен намазды неге өзің эле алып окуп жүрөсүң? Бербейсиң манякка дебеди го. Же деп атабы? Мен окуткан Куранды неге өзүң эле алып алдың? Бар о аяка апарып бер ошо жака дебеди го. Туурабы? Балким сыйындыга я Алла мына 10 сыйра жаттап алды менден. Машалла 15 сыйраны санын окуп калды деп сүйүнүп атат го. Ошондуктан ушур эмес, жөн эле алып келип беришлик, имамды карашлык сиздин милдетиңиз. Машина базарда жүрсөм адамдар таң калат. Домуна дагы базарга чыгабы депчи. Анан унчукпай эле коюп кете бердим. Унчукпай элечи, эми жеткен түшүнүк болсо дейт. Домула молдо дагы соода кылабы деди. Анан жанымда бирөө айтты, "Міне молдо эле болсо балдарыны мешекке салып илип койду дейсиңби?" dedi. Мунун дагы тирилиги бар dedi. Акыйкатта тирилиги бар ар бирөөнүнчү. Мен Бишкекте имам Саракси медресесинде директормун. Жаныбызда мечитте имам Юсуф Дамыла имам да. Мен директор, бул имам. Медресемен экөө бир эле да. Мен сабак берип чыксам, адамдар турган болот. Имамга келдигиде жок экен. О телефон номер жазып чогуу чалсам албай атат. Мен билбейт экенмин мунду. Имам болгондон кийин отурбайм анетте дейт. Ой. Имам эмнени сен өлүшүңдү күтүп отуруш керек. Качан өлөткөн, ким өлөткөн, каякта өлөткөн деп отура бериш керек болчу дейт. Анын тирилиги бар кетти да. Эми имамга берет да адам. Ким берет о? Сен канча бердиң? Мен кой эми келдим дейт. Бардык эле эми келип атат ал жергечи. Эч ким бербейт ого. Ал бечара барып тирилиги бар, аны деле сизде кандай ажаан аялыңыз болсо, аныкы деле ошондой эле. Тили канча узун болсо, мунуку андан 5 метр узун да. Түшүндүңүзбү? Андан бала чакасы бар, ал дагы иштеш керек. Мына ошондой урматтуу тууган. Ошондон ага алып келип беришлик сиздин милдет. Бирөөгө барсам айтат, биздин имам качан болсо бир эле темада сүйлөйт. Бир эле сөздү ар жумада кайталай берет. Айланып кетейин. Имамга сен айлык бердиңби? Имамга сен акча бердиңби? Имамга жардам бердиңби? Ишини бүтүрүп бердиңби? Жок. Жок болсо ал китеп караш үчүн убакыт керек. Жаңы тема издеш үчүн убакыт керек. Сен жумага 5 мүнөт калганда келесиң го, жетпей калыптын, кеттик деген бойдон чаллап эле тайрат алып келесиң го. Имам дагы ошондой эле. Келип алып анан не кылат анан кийин? Ошо кечегени айтып отура берсин. Карага тапканча окуйт, молда билгенин окуйт да, туурабы? Билген ошол болсо, мына башка эмнени айтсын анан? Жок жерден жонуп, кара жерден казып, озунча эле помоюм деп эле бир нерсени айта берет дейсиңби? Помоюңду бияка аралаштырба. Бияк таптаза дин да. Сен ошонун ишиге жардам бер, үй бүлөсүнө жардам бер. Анан Кудайга шүгүр, кел мен дагы кичинен китеп карайын, элге бир нерсени айтып берейин деп ал изилдесин, анан айтып берет да. Эч нерсени дизилдебей туруп, сага окшош иштеп чарчап келди. Анан жума экен келбей койсо дагы сүйлөйсүң. Имам жумага келбеди деп. Анан таштаганың 1 сом да анеттен, оны эми чонтогунан карап жерге түшүп калат деп 1 сомду садака жашка саласың. Шону карайсың анан кийин каяка иштетип атат деп. Медресени жаңы бүткөндө Бишкекте Кока-Коланын үстүндө Хамза деген мечит бар. Комплекс болуп түшкөн да. Мечит бар, бул жерде анан медцентр бар, анан дагы окуу жай бар. Ошол жерде имаммын. Ол жерде орус улутундагылар өтө көп, адамдар дагы келбейт. Анан садака эшикке коюлган күлүчү менде. Я Рабби, кароолчу бар, анан мечиттин азанчысы бар да. Анан мен бир жака Баткенге жөнөгөндө мечиттин ачаңчыга ташап кетем күлүчтү. Мана аны кылат, ана яшыкты алып туруң депчи. Анан макул алып коет. Анан ошол кароолчуга өтө оор көрүнүптүр да. Мен şu yerде кароол болсом, неге күлүчтү мага ишенип бербейсиң? Неге азанчыга бересиң депчи. Боптур дедим, кечиресиз. Мен сизге ишенем, сиз карап атасыз. Сизге деле берем дедим. Макулдан берип кеттим. Aradan 1 ay жүрүп анан келдим. Келип күлүштү берип койсуз, канча түшүп десем, эч ким салбайт экен буга, дейт го. Кандайча эч ким салбайт экен дейт. Ошо 4 айдын ичинде 112 сом түшүптүр. 4 аптанын 4 жумада 112 сом түшүптүр да. Мага наразы го, эч ким салбайт экен буга депчи. Адамдар шундай эле дедим. Сен шуну 1 ай күттүң да, имам канчаны алып коюп атат экен депчи. Тура? Şunu sen kanca küttün de narazı olupçu.
Ошону алып келип өзүмдүн камератеме коям, садака кайрып деп 1000 сомбу 1500 сом болгондо дагы баягы не дейт? Ууру кирди, ампон уурдап кетип калды да ондагычы. Макул муну уурдаптыр десем, забарды тоскон, забар кылып мечитти тоскон забар болот го, үстүндө гүлдөр бар да, темирденчи. Bir gün kesem ошо güllerini sındırıp ketip kaldı ya. Mescidin zaborunun gülünü sındırıp kettir. Onu barıp sorasam her birisi 16 somdan eken da. Oşoga çen sındırıp kettir da. Ana mescitte sivet yok. Mescidin sivetini tölel bağlı kaldık. Mikrofon yok. Ana jönüne kıykıram özümçü. Adamlar mağa kedetti. Sivetini küyüzüp koybayısın mı dep. Sen küyüzüp koy. Kırgıp ketken turbayızı. Bilem kırgıp ketkenini. Oşan төлөп koy. Nege imam төлөбөйбү deydi. Men kayaktan bilemen, men deli zorga tirilik kılıp atam. O körse barıdığa mildetli kılıp yaşaytken ne короче. İmamsın o şeyde 24 saat oturasın. Nikesinde kıyasın, dem salasın, janaza okuysun, ölgönüge varasın. O şeyde oturuverirsin gerek da. O baldarın ne oladı da oya kızıktırbaydı. Meşekko salып ilip yaşaysın be, atasını yüge jönötüp veresin be kızıktırbaydı da. Yok hurmatlı tuğan. Ошол сиздин милдетиңиз, сиздин имамбы? Сиз караңыз, урматтуу тууган. Сиздин дем салынганы барып дем салып берип атат, туурабы? Караңыз. Я Алла ушунча болуп калып калды, акырысы ушул болсун бүтүрөбүз, а? Куран хатымыга, мен аккат айтып коем, Куран хатымыга берген дагы болбойт, алган дагы болбойт. Жаназага берген дагы болбойт, алган дагы болбойт. Kur'an hatımında hiç neyse berben. İmamdaki hiç neyse almasın. Janaza okudu hiç neyse berben. İmamdaki hiç neyse almasın. Dem saldırganга kança berseniz de olat, imam kança alsa da olat da. Ozun tol turaysın, milyon alıp gel dem salam dep. Bosam alıp ketiver desin. Anan kengeşine keçirip koyayım, 1000 som ile vereyince, boptu 5000 sodalaş. Nike kıyganга kança berseniz bolat, kança alsa da koşunca bolat da. Düşündünüz mü? Albatta emin bu imamlar dağın çıkpaydıdan sodalışpaydı mahalle deysin. Jırtılıp baretken 100 som diyorsun. Nikege kança bersen de koşunca jakşı bolat. Suratpay ber oşonuçu. Nege aramdı sizge adalık kılıp berip atat de. Бергенде да вакытынчалык эмес, өмүр бою мына пайдаланасың, өмүр бою да. Каалагандай кылып пайдаланасың да. Ошону берип атат, демек ошого бер да сени. Дем салган сенин бардык жүгүңдү мойнуңа алып көтөрүп атат да. Ойлойсуңбу дем салгандан кийин имам үйгө артын жуктайт депчи. Мен дем салып бергенде барсам үйдө аялым билип алат да, бирөөгө дем салыпсыз а депчи. Неге түнү менен уктабайсың да, мен алып чыгасың да, тээп чыгасың. Алды эле уктап, эми кучактан десели дейсиң да. Кыйналасың да. Ошондон врачка канча берип атасың, сурабаса деле бересиң го. Барып чөнтөгө салып кой, мен жакшылап караң депчи. Жакшылап окуң деп буга дагы берип кой. Берип кой буга урматтуу. Анан Куран хатымга келгенде эле эми мен мына ад души берип атам. Баласы ад души бересиң сен. Şu kabul bolбой калабы экен деп эле коркуп бересиң да. Туурабы? Жаназага ад души берип атам деп бербе жаназага. Куран хатымга бербе. Неге? Куран хатымы жаназа. Булар ахиреттин иши. Нике менен дем салыш дүйнөнүн иши. Дүйнөнүн ишиге канча берсеңиз бере бересиз. Ахиреттин ишиге бере албайсыз. Түшүнүктүү болдубу? Мына ушундай кылабыз дагы имамдар жалпы сизге окуп канча жыл кыйналып илим алып келип сизге ойлонбой берип атабы, сиз дагы тапкан дүйнөңүздөн ойлонбой бериңиз. Имам муктаж эмес урматтууган. Максат сиз анын көбүрөөк казып алың да илимини. Сурап алыңыз көбүрөөкчү. Көбүрөөк сурап алыңыз илимини. Ал күндө башка нерсени алып келип, бу Куран, хадистен, аяттардан айтып берсин, тафсирлеп берсин, хикаялардан окуп берсин урматтууган. Жаңы нерселерден айтып берсин. Анан келе баштайсыз да. Анан кызыга баштайсыз. Болбосо ошол 5 мүнөт калганда келесиз, 10 мүнөт деп чыгып кетесиз. Имам да мындан чыгып үйгө барбай ишке жөнөйт. Иштен келет, кээде жуунган болот, кээде жуулбаган болот. Анан имам ушинтип атса бизди элге уят кылат деп. Сиз өзүңүз уят кылып атасыз. Бир имамыңды сыйлап ала албасаң, бир имамыңды урматтап ала албасаң, бир имамыңды карап ала албасаң, айыл боюнчачы
Kim uyat bolup atat? Elle uyat bolup atat. Elle urmatı tuğan. Ana biz dinge kelgende de özünçe de adepti bolup kalabız da. Dinge kelgende de özünçe adepti bolup kalabız da. Atаңдан murda ajıga barbaş kerek debeletçi. Ataң tiri turganda sakal koyup boşun kerek debele. Yo atаңдан murda ele maşina alıp minip aldın go. Ya atаңдан murda ele senserli telefonda kötörüp aldın go. Aparıp bermedin bu atam ana sizi kötörün. Berin ananı bizge böyle ver atana şu depçi. CV yazgan edip kötörüp edin go. Atam ana maşinanı siz binin biz şöyle жүрөбүз debedin go. Ana dinge kelgende adepti bolup kalasың da. Çok hurmatlı tuğan. Bardığın özünü odağa koyaydıgın. İnşallah жалпы birgelikte uşuruңuzdu beriniz. Zekatыңızды beriniz. Jönökele jardamыңızды beriniz. İmamыңızды eң ilimdүү kılıp alыңız. Mufti fatwa bere turgan kılıp alыңız. Андай жок bu жалпы hurmatlı айыл boyunca күнөөкөр bolosуз. Çıkmasa bir adamga özüңüz okutup ilimdүү kılıp kelсек айылдын милдети. Айылдын милдети. Илимди жок mu? Өздері оқуасын, başka жактан бирөөдү алып келип алба. Жок урматтуу туган. Ал кете туган, бирөөдү атайын дайында байлыгыны, акчасыны, тамак ашыны, кийим кечесini берип, окутуп, илимдүү алып келип алышлык, илимдүү кылып, айылдын милдети. Tamam. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alamin. Ya Rabbi aytılgan sözlerge amal kılışka толық жардам берген. Бүткүл Müslümandарды din menetine kabul kılgın. Бүткүl Müslümandарды kalgan adamların İslam dinine kirişine sebepçi kılgın. Hiç kaçan İslam dininden çıkıp geçişine sebepçi kılbagın. Ya Allah'ım ar birizde alganыңda dagın imanınız menen algın. Esep gidip depterdi 10 taradan 5'ini Allah'ın nasip kılgın. Akır kıyamatta peygamberimizin şafaatını nasip kılıp cennattan orun berip oşanu men birgelikte özüңdün yüzüңdü görüştü Allah'ın nasip kılgın. Ya Allah'ım uşul meçitte özüңdün üyüңde qanday oturgan bolsak akır kıyamattadagı Firdavs beyişinde uşinti oturuştu nasip kılgın ya Allah'ım. Surasaң beremin degen ubadaң бар. Özüң bergin, suraşты bilbey жатқан bolsak Allah özüň tarbiya kılgın. Biz uşunday alsızbız, biz uşunday küçsüzbüz, biz uşunday jetken күнөөкөрбüz. Ya Allah'ım özüň keçirgin. Ya Allah'ım bardığın tövbelerimizni kabul kılıp, ya Allah'ım bizge paydalı jamgır bergin ya Allah'ım. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti qina azaban nar bi rahmetika. Ya barakallah.